Кутман күн достор, менин каналыма куш келипсиз. Бүгүн ушундай 5 минутада даяр болгон каша даярдайбыз. Кашаны орусча айтканда манная крупадан даярдайбыз. Бизде үй-бүлөбүздө ар дайым таңкы ашка даярдаймын. Ошол себептен ушул рецепт менен сиздерди да жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Эң алгач сүтүбүздү жай отко коюп, ушундай бетинен буусу чыгып калганга чейин жылытып алабыз. Сөзсүз түрдө эске алыңыз, эгерде сүтүңүз кайнап кеткен болсо, үстүнө манная крупаны салсаңыз, комочкалар пайда болуп, өтө жакшы болбой калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө кайнагыча салганга жетишиңиз. Достор, сиздерге дагы винчик колдонууңуздарга кеңеш беремин. Эгерде вилка же болбосо кашык менен аралаштырсаңыз, жакшы болбой калат. Ортосунда комочкалар пайда болуп, кашабыз тегиз болбой калат. Эң алгач мен аш кашык менен өлчөймүн. Сүтүбүздү кайнатпастан жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин крупабызды салганда дагы видеодо көрсөтүлгөндөй, жалпак тил менен айтканда сапырып салабыз. Бардыгын бир салып берсеңиз дагы комочкалар пайда болуп калат, ошол себептен эске алып коесуз. Мен 4 аш кашык коштум. Жарым литрдей сүт. Сиз дагы өзүңүздүн сүтүңүзгө карап өлчөмдөрүн көбөйтүп аласыз. Бардыгын описанияга жазып өтөмүн. Өтө коюу кылып алгандан этият болуңуз. Себеби канчалык каша кайнап баштаган сайын өзү коюра баштайт. Ошол себептен аралаштырып күтүп турушуңуз керек. Эгерде суюк болуп кайра салып берсеңиз, кайнаган маалда өтө коюу болуп кетет. Ошону дагы сөзсүз түрдө эске алып коюңуз. Ошондуктан шашпай, бир-бирден салып, аралаштырып, консистенциясына сөзсүз түрдө карайбыз. Андан кийин түбүнө тартып кетет. Ошол себептен даяр болгуча 5 минут аралыгында же болбосо 2 минутта деле даяр болот. Андан кийин биздин үй-бүлө кумшекерди жакшы көрөт. Ошол себептен 2 чоң аш кашык салдым. Сиз дагы табитиңизге жараша салып алсаңыз болот. Айрыкча эртең менен жаш балдарга өтө пайдалуу жана даамдуу болот. Мынакей достор, биз 5 минутада ушундай сонун консистенциясы суюк болгон биздин кашабыз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазып, колдоп өтүүнү унутпаңыз. Кийинки видеолордон жолугушканча аман болуңуздар, оорубаңыздар, ар дайым бар болуңуздар.